Аллах субхана тағала бизди жараткан, биздин кандай экенибизди, бизге эмне керек экенин билип, ошондуктан мусулман башчыларга башийып жашагыла деп буйрук кылган. Ошо мусулман башчыларга башийып жашоодо чоң ийгилик бар, чоң жакшылык бар. Эгерде биз мындан баш тарта турган болсок, анда өзүбүз эле кыйналабыз. Эч качан ойлобош керек, адам баласы бийлик башчы болсо эле түп-түз жүргөн, баардык иште ката кетирбеген адам болот деп. Жок, ар бир адамдын кемчилиги бар, ар бир адамдын катасы бар. Керек болсо бир мамлекетти эмес, бир үй бүлөнү башкара албаган, бир аял, эки баласын бага албаган эркектер бар. Мамлекетти коелу. Мына ошонун баарын ойлош керек. Анан мамлекет деп жүгүрүп жүргөн адамдар кыйынчылык тартып атса, биз аларга тоскоолдук кылып, мына ызычунун баарын чыгарабыз деп ар кандай адамдар бар. Ошонун баарына тең биз жолтоо болуп, жол бербешибиз керек. Кандай акыбал болсо дагы. Анткени мунун зыяны баарыбыздын эле башыбызга келет. Ошол нерседен урматтуу мусулмандар сактаналы. Тегерегибиздеги өлкөлөрдөн үлгү алалы. Ар ким ар кандай чакырыктарга берилип атып, могу Алла таала берген жакшылыкты, Алла таала берген тынччылыктан айрылып калбайлы. Анткени тынччылык кете турган болсо, адам баласы динин да кармаш кыйын болуп калат.